İsa özgöçö. İsa özün пайгамбар, улуу адам, elçi dep айтпаганы, анын уникалдуулугун өзгөчө белгилеп турат. Ал өзүн адам денесиндеги Кудаймын деген. Кудайдын өзү, ал өзүн Кудайдын уулумун деген. Мен сиздерге Батыш Вирджиния университетинин философия профессору менен болгон сүйлөшүүмдү айтып берейин. Мен класста сүйлөп жаткам. Анан ал менин сөзүмдү бөлүп мындай деди. Иса эч качан өзүн Кудаймын деп айткан эмес. Ал жаңы келишимде эч качан Кудаймын деген эмес. Айткан жок беле десем, жок деди. Кел анда ошону карап чыгалы дедим. Мен ошондо класска түшүндүрдүм. Силер тарыхтагы бир нерсенин маанисин чечмелегенде, силер ал нерсе кимге айтылганын, кандай маданиятта жана кандай тилде колдонулганын эске алышыңар керек. Ошондой чечмелегенде Иса өзүн Кудаймын деп айтканы айкын көрүнүп турат дедим. Ошентип, мен аларга ыйык жазуудан Жакан 5-бөлүм 15-аяттан 18-аятка чейин Иса өзүнүн Кудайга тең экендигин айткан жерин окуп бердим. Бир адам жүйүттөргө барып, аны айыктырган Иса экенин айтып берди. Ошол себептен жүйүттөр Исанын бул иштерди ишемби күнү кылып жатканы үчүн куугунтук калышты. Бирок Иса аларга: "Атам ушул убакка чейин иштеп жатат, мен да иштеп жатам" деп жооп берди. Сен Жош, мен атам экөөбүз иштеп жатабыз десем болот. Бирок ошол үчүн мен Кудай деп эсептелбейм демексиң. Бирок эсиңерде болсун, силер бул нерсе кандай маданияттагы адамдарга айтылганын эске алышыңар керек. Иса атам деген сөздү өзүнүн маданиятында жана жүйүттөргө карата колдонгондо бул Кудаймын дегенди билдирген. Асмандагы ата дебестен эч ким Кудайга башкача кайрылчу эмес. Анткени эгер сен жөн эле атам деп айтсаң, еврейлердин түшүнүгүндө ал сүйлөп жаткан аудиторияга сен Кудайга тең экендигинди айткандай болосуң. Мага ишенбейсиңерби? Элдерге бир нерсе айтылганда кандай жооп кайтарышканын дайыма байкайсыңарбы? Анан эмне болду? Ошол себептен жүйүттөр аны өлтүрүүнүн амалын издеп жатышкан. Эмнеге? Ал жөнөкөй нерсени айткан үчүнбү? Жок. Анткени ал ишемби күндү гана бузбастан Кудайды өзүнүн атасы деп атап, өзүн Кудайга теңеген болчу. Ал сүйлөп жаткан жүйүттөр үчүн ал сөз "Мен Кудаймын" дегенде эле ачык айкын болду. Алардын тилинде, алардын маданиятында еврейлер үчүн Иса өзүн Кудаймын деп айтканы жөнөкөй билдирүүдө эле айкын болду.